250 миң рубль менен кантип Москвадан 7 миллиондук үйдү ай сайын 45 миңден төлөп 30 жылга алса болот. Ассалам алейкум экендештер. Буга чейин өзүңүздөр билгендей эле Инград курулуш компаниясынан биз биринчи төлөмү жок болгон 200 миң акча менен толтура мекендештерге үй алып бердик. Анын видео отчетторун биздин YouTube каналдан жана Instagramдан көрсөңүздөр болот. Айтор биз бул жумушта 4 жылдан бери иштеп жүрөбүз. Азыркы айта турган акция кудум ошондой эле акция болуп атат. Болгону 250 миң акча менен биздин кызмат акыбыз негизи билесиздер 100 миң болгондо одобренияныкыча именно ушул август ичи эгер сиздер бизге кайрылып ипотекага үй ала турган болсоңуздар, заранее предоплата берипчи, анда биз услугага 50 миң скидка кылып, болгону 50 миң гана услуга менен алсаңыздар болот. А калган 200 миңи ал сиздин расходуңуз болот. Ошондой эле айта турган нерсе, 250 миң эле расход кетиресиз. Кааласаңыз 1 комнат, кааласаңыз 2 комнат, кааласаңыз 3 комнат, 4 комнатты алсаңыздар болот. Мисалы, эгер 1 комнатты ала турган болсок, 1 комната примерно 35 метр квадраттан башталат. Баштапкы суммасы примерно 5-6 миллиондон башталат. Ал жерде өзүңүздөр билгендей эле Инградтан алганыбызда наценка кошулган да, ошондой эле бул жерде өзүнүн наценкасы бар. Аны бизге кененирээк офиске келсеңиздер маалымат беребиз. Дагы айта турган нерсе, семейный ипотеканын шарттарын өзүңүздөр билесиздер. Бул бир баласы 6 жашка чейин болуш керек. Мына айтканда 6 жашка чыккан болсо деле семейный ипотека менен алсаңыздар болот. 3 жаш, 4 жаш, 5 жаш болсо деле без проблем. Ошондой эле 30 жылга 6% менен аласыз. Эгер сиз 4-9% менен алгыңыз келсе, анда 20-30% биринчи төлөм беришиңизге туура келет. Айтор, азыр примерно ежемесячный платеждор мен сиздерге эсептеп берейин. Эгер сиз үйдүн баасы, мындай айтканда, банктан ала турган кредиттин баасы 7 миллион болсо, 6% годовой менен 30 жылга эсептегенде айына 42 миңден туура келет. 30 жылда 7 миллиондун үстүндө 8 миллион 100 кошулат. Ооба, бул чоң сумма. Бардыңыздар билесиздер, азыр сразу комментарийга жазасыңар да. 42 миңден 30 жыл төлөсө, ондо 15 миллион акча берип коет экен го депчи. Ооба, туура. Эгер 30 жыл төлөсө да. Эгер сиздер 10 жылда жабып койсоңуздар, 10 жылда жабып коюш үчүн канчадан төлөшүңүз керек? Эгер сиз айына 78 миңден берсеңиз, анда 10 жылда жабылат дагы 7 миллиондун үстүнө 2 миллион 300 гана акча кошулат. Бул деген сөз аябай выгодный эле ставка да. Эми 10 жылдан кийин 7 миллиондук үйүңүздү сиз канчага сатасыз? Буга чейин 20-21 жылы үй алгандар бар, 19 жылы үй алгандар бар. Эми өзүңүздөр деле билесиздер да, туугандарыңыз алды, ошол үйдүн баасы канча болчу, азыр канча? Азыр балким Москвада определенный ситуация болгон үчүн үйлөрүн сата албай кыйналып аткан болчу. Бирок по факту үйлөрдүн баасы кымбат эле да. Мисалы 2019 караганда. Айтор, эгер үйдү ала турган болсоңуздар, сөзсүз биринчи очередь бул ниетти түздөңүздөр. Анткени эң башкысы ниет. Анткени ким жакшы ниет кылса, ал сөзсүз берилет да. Болобу, болбойбу, эмне болот экен, антет экен десе, анда албай эле койгоңуздар жакшы. Именно ниеттен тышкары дагы определенный суммаларды эсептегенди үйрөнсөңүздөр, өзүңүздөр үйрөнсөңүздөр болот. Же бизге карасаңыз, биз сизге полностью эсептеп беребиз да. 30 жылга алып кантип 10 жылда төлөсө болот, кантип 8 жылда төлөп койсо болот, кантип 5 жылда төлөсө болот, же айтор кантип 15 жылда төлөсө болот, же канча жылда төлөсө выгодныйраак болот. Айтор ошол боюнча толук маалыматты бизде офистен алсаңыздар болот. Биздин специалисттер силерге толук маалымат беришет. Айтор, дагы толук маалымат алыш үчүн биздин номерлерге байланышып, биздин адистерге кайрылсаңыздар, же офиске келсеңиздер, толук маалымат аласыздар. Кыргызстан боюнча ипотека же мурабаха же рассрочка боюнча отдельный номер бар. Ага бул жактагы номерлерге кайрылгандын кажети жок. Ал үчүн биз отдельно видео чыгарабыз. Ошол видеодогу номерлерге кайрылыңыздар.